Эми бул жерде дагы бир маселе, азыркы учурдагы маселелерден арабча жамиятил муаззафин деп коет. Бизде эмне черная касса деп, э? Черная касса деген эмне бул? Адалбы, арамбы дегенде, черная касса эмне? Алымдар, азыркы учурда алымдардын арасында талаш бар. Мунун сүрөтү кандай? Негизи бул жанагы бир жерде иштеген коллегалардын ичинде болот, же болбосо азыр бүт эле туугандардын арасында, классташтардын, группалаштардын арасында, достордун арасында болуп атпайбы? Ай сайын чогулушуп, айлык түшкөндө же бир учурду белгилешип, чогулушуп, ар бири белгилүү ченемде сумма акча чыгарат, аны бирөөсү алат, кийинки айда башкасы алат. Шерин ойно иштет, шерине да бар да ушуга келечимби? Ошондой ар бир ай сайын бирине беришип, чогултуп берип, ошентип келип алышат, ойношот. Ушул нерсе болобу болбойбу дегенде, негизи карасаң бул нерседе карыз, бул акыйкаты карыз да. Сен акчаны садака иретинде берип аткан жоксуң. Аны эмне кайтарып алам деп атасың. Анан ошо карыздын артынан пайда бар. Эмне? Ошентип акчаңды бир чогултуп алыш максат. Чогултуп бирдеке жаратып алыш максат. Демек, бул тарапта эки тараптын карыз берген дагы, карыз алган дагы пайданы максат кылат. Биз башында өттүк, карыз алганда, карыз бергенде эки тараптан пайдаланса, анда арам болот депчи. Ошон үчүн азыркы учурда чоң алымдардан Шейх Салих Фавзан муну арам деп фатва берген. Түшүнүктүүбү?